Күн жана шамал. Күндөрдүн бир күнүндө күн менен шамал алардын кайсынысы күчтүү экенин талашып калышат. Шамалдын күчү ар кандай тоскоолдуктарды жеңе аларына ишенген. Бирок күн анын жылуулугу күчтүү болорун айтып талашкан. Кимдин туура экенин текшерүү үчүн алар жолдо бараткан жолоочуну көрүп калышты. Шамал, мен аны өзүмдүн катуу шамалым менен кууп жиберем деди. Ошентип шамал өзүнүн күчүн көрсөтө баштады. Шамал уламдан улам күчөй баштады. Бирок ал канчалык катуу үйлөгөн сайын саякатчы кийимин денесине ошончолук бекем кысып жатты. Ошондо күн: эмби мен аракет кылайын, деди. Күн жаркыраган жылуулугу менен жаркырай баштады. Мүнөт сайын жылуу болуп, саякатчы ысып, тердей баштаганын сезди. Аягында жолоочу чыдай албай жылуу кийимдерин чечип, жеңил кийинип, андан ары жолун улады. Ошентип балдар, бул талашта күн жеңип чыкты. Бул мисалдын сабагы жөнөкөй. Боорукердик, жылуу мамиле жана достук күч менен зордук зомбулуктан да көптү кыла алат. Кээде максатка жетүү үчүн күч колдонгондон көрө жакшылык кылган жакшы.